Мына бул жерде мына көрүнүш турат. Ошол жерде бир кыргыз мекендешибиз машина коюп кетиптир. Жүрүңүздөр, биргеликте көрүп кабар алайлы. Bir жаш бала чыкты. Адам машина качып, мени кагып кеткен. Сизди коюп кетти. Мен коюп кеттим. Азыр бүттүм. Садака ар бир мусулмандын ажырагыс бөлүгү болуш керек. Эгерде адамдын эч нерсеси жок болсо, өз колу менен оокат кылып, тапканынын бир бөлүгүн садакага бериши керек. Эгер ден соолук абалы иштөөгө мүмкүнчүлүк бербесе, анда ал жакырларга, муктаж болгондорго жөн гана жардам бериши керек. Эгер муну да кыла албаса, башкаларды жакшылыкка үндөсүн. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сиздер менен бир өтө маанилүү жаңылыкты бөлүшкүм келди. Бүгүнкү күндө бири нанга жетсе, бири нанга жетпей жашоо ар кандай экен. Ар бир пенденин өзүнүн бешинеси жазганды көрөт дейт. Ансыгандай мен дагы ошол бир адамдын тагдыры тууралуу сиздерге чагылдыргым келди. Мына өзүңүздөр көргөндөй могул жакта Бишкек шаарынын чет жаккан жайгашкан Акбата конуштун кире бериш жери. Бул Объездной көчөсү. Бул жагы болсо ошол эле Теңдик, Калыс Ордо жактан келе жаткан жол. Азыр мен ошол менен биргеликте сиздерге чагылдыргым келет. Мына көрдүңүздөрбү, биз менен теңдеш замандаш жашап жаткан бир тууганыбыз ошол жолдун жээгинде ала ачык тигип алып турмуш кечип жаткандыгын бөлүшкүм келди. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Келиңиз колду. Бери туруп атасызбы? Машина кагып кеткен? Качан? 20 күн болуп калды. Каерден какты? Урду. Объезден неби? Объезден бери. Карточкам бар го? Ооба. Суу аккан жерден. Өзүңүздүн аты жөнүңүз ким? Кочкорбай. Кочкорбай, фамилияңызчы? Фамилиям Уланов. Уланов. Каерден болосуз? Аксыдан болот. Аксыдан. Аксынын кайсы айылынан болосуз? Кербен өзүнөн болосуз ба? Бул жерде кандай күн кечирип жатасыз? Кандай себептен келип калдыңыз? Жаш адамдарды мындай болот. Үй бүлөңүз барбы? Үй бүлөм бар, айылда. Мына жерден темир чогултуп, темир иштемей кошо иштеп аткан. Тека сууга барып келе коюп, баргача болду. Жок, бул жака жашаганыңыз канча болду? Айтпайм, 20 күндөн ашып кетти. 20 күндөн ушул жашап атасызбы? Мен азыр сүйлөшөйүн. Кудай буюрса, сарсан болбоңуз. Бул жагыңызды тартып алайын азыр. Бул жерден кетпейсиз. Телефонуңуз барбы, жокпу? Телефон Жок, Азыр мен кичине берди чагылдырып коеюн, урматтуу туугандар. Мекендештер, баягы ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ансыгандай ынтымакташып, бирибизге болгон мээримибизди чачып, бирибизди колдоп турган болсок, тыштагы башка душмандар дагы бизге көз салып, мындай бир жаман нерсесин кыла албайт эле да. Мынакей. Кыргыздын улуулугун, кыргыздын мындай күчтүү калк экендигин даңазалоо үчүн биз ушундай көрүнүштөр жасабашыбыз керек деп ойлойм. Мына караңыздарчы. 20 күндүн ичинде кандай гана мусорлар болгон. Мынакей бул жерде машиналар өтүп атат. 20 күндөн бери эч ким кайрылган жок дейт. Мына
1 айдын 100 болуп калыптыр. Мындайча айтканда. Мына ушул жер жатат экен. Эмне жеп аткандагы көрсөңүздөр. Бул менен биздин мамлекеттин экономикасына, же болбосо мамлекеттик өкмөт ишкерлеринин ишмердүүлүгүнө мындай бир залакасын тийип аткандыгы түздөн түз көрсөтүлүп турат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, келиңиздер мындай көрүнүштөн алыстоо үчүн бирибизге кол кагыш кылып, колдоо кылып, бирибизге жакшы сөздөрдү арнап, айтып дегендей туралы. Ассаламу алейкум достор, мекендештер, замандаштар. Бүгүнкү күндө бардык адамзатты бир келген дүйнөдө конок экендигибиз баарыбызга белгилүү. Бирок ошончо дагы ар кимдин ар кандай тагдыр жазмасы жазылат экен. Азыр биздин Кайрат деген байкебиз бар. Ошо Кайрат байкебизден бизге видеолорун жөнөттү бир мекендешибиздин агабыздан. Ошо машина коюп кетиптир байкебизди. Ал байкебиз болсо ошол Объезднойдун жээгинде ачык асман алдында бир канча күндөрдөн бери ошо буту сыныптыр. Жана ушундай акыбалда бар экен, бирок өтө аянычтуу күн кечирип жатыптыр достор. Ушуну келиңиздер биз менен биргеликте болуңуздар, барып чогуу кабар алайлы. Мына достор, азыр биз турган Объездной. Мына ошол жерде бул мындайча айтканда жибек жолу. Бул жерден канчалаган туристтер өтөт, канчалаган коноктор өтөт. Мына ушул сиздер көрүп турган жолдун, мына сиз көрүп турган мына бул жерде мына бул көрүнүш турат. Ошол жерде бир кыргыз мекендешибиз машина коюп кетиптир. Анан азыр мына Кайрат байке бизге ушундай маалыматты берген, азамат бул жерде ушундай жагдай деп. Жүрүңүздөр биргеликте көрүп кабар алайлы. Мына азыр биз турган Объезднойдун алдында турабыз. Мынакей бул Кайрат байкебиз. Биз дагы мына кайрымдуулук жаатында бир канча иштерди биргеликте жасап келебиз. Агабыздын дагы Алла ыраазы болгон болсун. Ар бир кылган ишибиз баягы Кудайга маалым нерсе. Анан Кайрат байке айтсаңыз, мына азыр мисалы каяктан көрүп калдыңыз бул эме байке? Мындай мен деген неме? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мындай да, аска. Объездной жолу да мындайнан. Анан бул жерде деген бүгүнкү күндө мына азыр жай учуру, бүгүнкү күндө туристтер келип аткан мезгил, канча деген өлкөлөрдөн мисалы деген башка улуттун немелери келет, жарандар келет. Анан баягы эшигин көрүп төрүнөт дегенде кыргыздын жакшы макалы бар да. Анан өтүп баратса эле момундай болуп эле, чаржайыт болуп эле баягы ачык асман алдында үйлөр мындай бир баягы ыңгайы келбеген жерге эле палатка тигип, чачыранды, мусор барды чачып жатса анан эмне деп ойлойт? Кыргыздын бул дагы экономикасына болобу, кандайдыр бир мындай келечегине болобу бир чоң сокко болуп калышы мүмкүн да. Ошол намыс менен өтүп бир кетип калдым, анан кийин экинчисинде келе татайын кайрылдым да, ушул жакты көрүп коюш деп. Келсем тилекке каршы мына байке отурат экен, ушул жол мен анап келдим азыр эле, анан тигиндей кылдым дейт. Анан ал күндөн дагы бир жума өтүп кетти дагы. Кайра экинчи жумада өтүп барсам дагы деле бар экен. Бирок бул байкебиз ичпейт экен менимче. Мен бир да ичкенин көрбөдүм. Салам алейкум. Кандайсыз байке? Ден соолугуңуз жакшысызбы? Жакшы турасызбы? Менин атым Азамат. Ким дейсиз? Кочкорбек байке. Кочкорбек байке, кечиресиз. Биз сиздин мына Кайрат байкени угуп алып келип калдык. Кочкорбек байке. Биз кайрымдуу бол деген коомдук фонд. Муну Кайрат байке баарыбыз ушул жигиттер ушул эл кызматында кичине кызматында болуп берейли деп бир кичине болсо да иштер жасап келебиз эртеңки акыретибиз үчүн. Анан сиздин могу жерде мындай акыбалда отурганыңызды мен кече видеоңузду көрүп алып, мен чынында жүрөгүм оорудагы сразу эртерээк келүүнү туура көрдүк байке. Анан өзүңүз бул жерге келип калгандыгыңыз тууралуу айтып берип коесузбу бир эки үч? Макул. Мен өзүм Кунту Девуда улуу балама там көтөргөнбүз. Ошол жерде турчумун. Балык кармайын эле балык эмесимин, менде суу бар. Анан балыкка келип балык кармап эме кылып кармактары эмелерге катып койгом. Анан ошону мен бул жака сууга барам. Тиги бир байкенин
велосипедин алып суга барып артизандан суу алып чыкканда бир жаш бала чыкты. Адам машинага качып мени кагып кетти. Сизди коюп кетти. Мен коюп кеттим. Велосипед болчу. Ошондон мен жүктү алып келишти балдар. Тиги шопурда айттым кет дедим. Кет. Милиция келет, ГАИ келет. Аны эмнеге кет деп кетире бердиз? Ага борум оргондон номерин алдым. Бала келбей атат. Акмал келди. Сиз бооруңуз ооруду, аны милицияга түшүп калбасын деп адамгерчилик менен жөнөттүңүз. Ал адамгерчилик менен келген жок. Келген жок. Канча болду ал окуя болгонуна? Болгонуна уже 36 күн 36 күн? Сиз бул жерде 36 күндөн бери жашап атасызбы? жатканыма. Бияка жаткансызбы? Бияка сизди ким алып келди ошол? Сүзүп кеткенден кийин сизди ким алып келди бул жерге? Бул жерге тиги аксакал барып угуп туруп эле барыптыр да. Велосипедин берген да бул жерденчи. Угуп туруп эле барган, тиги балдарга эме кылып скорый келди, милициялар келди, ГАИлер келди. Мен көргөн жокмун мен кагып кеткен машинаны. Жок, башка жерге апарып турган, башка жерге апарып турган мындай бир ыңгайлуу жер жок белесиз. Бияка кандай? Мен өзүм айттым ушул жерге апарма. Эми ал кезде тура албасаң Кошкорбек, мен анча-мынча сурообом катуу тийсе кечирим сурайм сизденчи. Мен сизди мындай кабыл алыңыздар, мен сиздичи жакын адам катары кабыл алып туруп эметем да ишти жасайбыз бүгүнкү күндөчү. Анан азыр айтсаңыз мына Кошкорбек эке, биз кыргыздар деген мындай меймандоспуз, анан биз тууганчылбыз да, анан мекенчилдик бизде Кудайга шүгүр башка улутка караганда, мисалы мына пандемия учурунда дүйнөнү таң калтырдык, мисалы бизде эл бири-бирине жардамын ушунчалык зор көрсөттү. Азыр эми сиз бул жерге машина ошондой урунган кезде сиздин тайкежен, бир тууган урук дегендер каякта, ошолор мындай эметкен жокпу? Айткан жоксузбу? Байкем. Балдарым деген ошо 28 күн дегенде таап келди. Биякта, э? Издешип таап келди. Сиз ал балдарга кабар берген жок болесиз балдарыңызга? Берген. Эмнеге байке? Эми баягы жатып калгандан кийин үйдө келин бар. Нелер бар дегендей. Келинчеңиз бар да? Келинчегим жок. Бар, жашабайбыз. Бирликте турабыз. Мен эми сиздин азыр жеке жашооңуздагы немеге кийлигишкенен таптакыр байке. Ал жеке жашоо. Ооба. Азыр эми кандай байке? Бул жерде кандай жамбак болуп атат? Кантип тамак пиширип? Азыр тамакты мен жасабайм. Бир эки жигит келип, мелдерден түшүп келди. Түшүп келип анын акыбалын сурап, неме кылды, анда туралчу эмесмин. Мен айттым ушундай турбайм десем, токтоп туруңуз деп дүкөнгө барып лампаны суу алып келишип. Жана коюп кеткендеги бутуңуз эмне болду ошондо азыр? Ошо жамбаштан моодан чыгып, анан жамбаштан жаракка кеткен экен. Жамбаштан жаракка. Больницага бардыңызбы, бар элексизби? Больницага барбадым, тиги ошо аксакал баягы сынык сынап келди. Берип алып келдиби? Биз мындай кылайлы байке. Биз сизди жакшы көрөбүз. Сиз ар бир адамдын жашоодо орду чоң орду бар байке. Сиздин мисалы канча балаңыз бар? 3 уул, бир кызым бар. 3 уул, бир кызым. 4 биздин мекендештин сиз атасысыз. Ата бул Асказоода байке, Кочкорбек байке. Анан сизден өтүнүч да, биз сизди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз, сизди угабыз азыр эмне десеңиз. Бирок сиз да бизди угуңуз. Рахмат. Ушундай бир эмени жасайлы. Урматтуу достор, мекендештер. Бул жерде деген кимдир бирөөлөр кандайдыр бир деңгээлдеги сын пикир айткандан алыс болуңуздар. Сиздерден мен ушул нерсени айткым келет. Себеби жашоо, тагдыр бул жараткандын жазмышында. Адамдар өзүбүзгө бир кайсыл бир деңгээлдеги кыйынчылыкты өзүбүз Кудайдан тилебейбиз, сурабайбыз. Бул байке деле, Кочкорбек байке деле ушул жерге жатып алып мен ушул күндү көрөйүн деп сураган деле жок. Кокустуктар болот, жашоодор кандай ой дылдыйлар болот экен. Анан жеке жашоосу тууралуу кандайдыр бир ой пикирден алыс болуңуздар, келиңиздер. Жакшы сөз жан эргитет. Жакшыны сүйлөсөк, иш кылсак жакшы иш кылайлы. Сын пикирден алыс болуп, анан Кочкорбек байкенин бүгүнкү күндөгү мындай турган турушундагы көзүрмемди башкача бир нукка бурганга себепкер болгонго аракет кылайлы. Кудай буйрса, калган маселе жараткандан буйрса. Бирге болойлу достор. Кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Биз таштабайбыз. Анткени биз кылым карыткан ушундай жакшы улуттун уулдарыбыз, Кудай буйрса. Бизде намыс бар, буйрса байке. Сизди мындай акыбалда биз таштабайбыз, Кудай буйрса. Бирге болойлу.
Мына достор, мекендештер. Манас атабыздын осуятында айтылган. 7 осуяттын биринде жаратылыш менен таттуу мамиледе болуу. Бул бизге атадан калган осуяты бар. Ана мына жердеги мына жаратылышыбыз, бул дүйнөдөгү канчалаган өлкө суктанган Кыргызстан бул өтө ажайып кооз. Эмне деген жаратылышы менен суктандырып келет. Бирок ушул жаратылыштыкка достор, мекендештер, кыянаттык кылбайлы. Кыянаттык кылбайлы. Себеби мындай жерди жер кылып, эл кылып сактап келиш үчүн аталар, баатырлар эмне деген кан төгүү менен, жан берүү менен мына ушул мекенди берип келген. Бирок ушуга биз макул эмеспиз мондай акыбалда калтырган. Азыр биз бул жерди таптаза кылып, жыйнап, тазалап, анан буйруса байкебиздин жашоосун нугун башка жакка өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Бул жерде негизи мындай бир көптөр мындай бул жерден миңдеген адамдар өтөт да күнүгө могу объезденчи. Бирок баягы көптөр маани бербесе дагы бир маңыздуу бир турмушта бул жашоодогу бир эле эпизоду. Мына ушундай турмушту баштан кечирген биздин мекендештерге жалпыбыз кайдыгер болбой, мынакей азыр Кайрымдуулук фонддагы өзүнүн баягы жоопкерчилигин, өзүнүн атуулук милдетин сезип, мына келип бул жерди жаратылышка дагы мындай бир кайдыгер болбой баягы ушу тазалыгына кам көрүп, ошондой эле бул киши байкебиздин камкордугун ойлоп келгени менен абдан ыраазычылык билдирем да. Анткени деген бүгүнкү күндө биздин бир эле үй бүлө эмес, бүгүнкү күндө жалпы мамлекетибиз, жалпы мекенибиз ушундай бирибизге болгон мээримдүүлүгүбүз ойгонуп, кайрымдуу болгонубузга муктаж болуп турат. Ошондуктан биз ынтымактуу болуп, ушундай мекендештерибизге бир мындай кол кабыш кылган болсок, биз албетте талаада калбайбыз. Мамлекетибиздин да өсүшүнө дагы чоң салым кошот элек деп айтат элем. Мына достор, Кыргызстан бул баарыбыздын жалпыбыздын үйүбүз. Өзүбүздүн үйүбүздүн тегерегин таза кармаганга аракеттенебиз. Бирок достор, Кыргызстанды дагы бөтөн бир эмедей көрбөй, өзүбүздүн үйүбүздөй көрүп монтип таза кармайлы достор. Жаратылышка дагы өтө аяр мамиле жасайлы. Биз ошонун үстүнөн адамбыз. Айбанча жашабайлы, адамча жаралып, айбанча жашабайлы. Акыл үйрөткөн анабызбыз. Болгону гана жөн кеңеш берип, анан мондай кереги жок нерседи өртүп, анан башкагай жасайлы. Жеңдерек эле. Жеңген муну көрсөңүз мындай бар. Я. Жоқ, ама өте не алды. Муну жакшы. Ушунун размерин сурап алсак экен. Ушунун размерин сурап алып. Азыр аркаңыздан ченеп берем.
Жақсы, Алла разы болсын. Рахмат. Тұрмышыңа қиыншылық көрмеңдер. Ішерге игілік. Мен сол тұрмышымда көп бел айттым ғой, арақ тілі көріспейді. Айылда үй бар. Айттым, айылда жалғыздықтан мен ара албадым. Шары келгем, шары келіп, ұлы баламан күнту деп отам көтердім. Өзіме алтын қазыққа көтеріп қалдым. Ана мен жұмыстап кетіп қалдым. Өрі сайын жақтың сақайып барып. Еңгесі өзіңізді өзіңіз қолға алып, жаңағындай бір емеден алып бол. Мен сіздің маған ең жатқан емеңіз, адамгершілігіңіз, сіздің ошол ичимдиктен алыс екендігіңіз көрүүгө мени берди да. Анткени ошол эң эркек адамдын эң слабый эмеси ошол ичкилик алдырып койгон. Ondan keyin size tuz bolsun da ya. Бул сиздер көргөн Кочкорбай Улановду мындан 1 айдан ашык күн мурун автоуна сүзүп кетип, Бишкек шаарынын чет жагындагы ээн талага жатып калган. Арадан 36 күн өткөндөн кийин биздин Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду жагдайды угары менен дароо барып, жеринен маалымат алып, муктаж болгон мекендешке жардамыбызды берип келдик. Кочкорбай мырзага таза жана жаңы кийим-кечилерди алып берип, курсагын тойгузуп, андан соң эң негизги болгон 1 бөлмөлүү батирге киргизип, 1 айлык акысын төлөп бердик. Урматтуу Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фондунун көрөрмандары, ар дайым бизди колдоп келген кайрымдуу мекендештер, биздин ар бир ишибизге сиздер дем күч берип келесиздер. Ошол себептен фонд иштерин колдоп, колдоо көрсөтүп, жана биздин баракчаларыбызга катталууну унутпаңыздар. Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду, биз эл менен, эл биз менен.